Бишкектин Ак өлкө коңшунун Сыдыков көчөсү 230 дарегинде жашаган Батма Кыдыралиева кошуналардын талаш-тартыш көйгөйүн жараткан эшик алдындагы муниципалдык жерди чечип берүү өтүнүчү менен 8 жылдан бери кайрылбаган жери калбаптыр. 8-квартал Асыран Роза Кутбек. Анан бул чыр негизи 20 жылдан ашып кетти. Ушул бир эле кишинин границасы чечилбейт да. Мына уруш ошондон болот. Бул чыгып кеткенди чындык. Ошондо челепер, буяк жагын челепер койгула десек, эч ким укпады. Кайра беребиз. Архитектурасы деле келет, башкасы келет, челепер кетет. Ошо менен мындай чечилбей келаткан ушундан да. Өткөндө келгенде көйгөй мындай экен да, бул үйдүн документи мына могу фундаменттен ите алмагача мынтип тартып койсоңор, мына экен. Бул жагы 1 метр 20 сантиметр, нар жагы 2 метрге чейин чыгып кеткен да. Муниципальный жерге бул нагло заборду мынтип коюп койгон. Батма эженин айтып атканы эми баягы экөө кошуна болуп аткан бул жер земля общего пользования деп коет. Эми тупик көчө болуп атпайбы бул жерчи. Батма эже деген бир кездерде могул жерге заборну коюп койсо, заборуңан чыгып кеттиң деп 2017-жылы штрафта салышкан. 10 000 сом штрафында төлөгөн. Эми Батма эже деген, мына мону карабайсыңар, бул муниципальный территория чыгып кеткен, мен бунун документин билем десе, булардын колунда 2 документ жүрөт. Былтыркы документ боюнча жана мен көрсөткөн, как өкмөт берген положенный схема турат. Эми быйыл булар бөлөк документ жасап алыптыр. 2021-жылы күзүндө уже могул жак архитектура буга чип. Эч кандай бул жерде аренда плата эчтеке жок. Просто баягы акчасын эле кызыгып туруп архитектура чип берип койгон. Мына көйгөй жаралып аткан ушул жерде. Ушул 2 нарушение бар земельный кодекстин. Бирөөсү превышение полномочий деп коет. Монучу прокуратура ушул пункттарды келтирип туруп жазганда, бул архитектуранын үстүнөн келген уместный сотруднигинин үстүнөн иш козголот. Эмнеге дегенде келди, комиссия менен булар чыгышты. Могул территория канча бияка чыгып кеткен, канча мыйзамсыз, канча деңгээлде мыйзамсыз болгонун көздөрү менен көрдү. Булар по факту бул Батма эжени беспокоить этпестен эле өздөрү эле буну действие этиш керек болчу. Акты түзүп, УМСке бериш керек болчу, УМС уведомление бериш керек болчу бул жака. Бонча күндүн ичинде анан кийин сотко берет, же келет өздөрү снасть этип кетет. Ачык сөз ошондой. Ага эметпестен эле Батма эжени кыйнап эле бул эже мэрияларга кирип жүрөт, архитектурада эртең менен бир чалат, түштө бир чалат, анан прокуратурага кирип чыгат. Уже карапайым, жөн эле карапайым ушул эле мыйзамсыздын артынан уже почти полый юрист болуп бүттү да. Ошол. Атым Гүлбарчын Конакчыевна. Батма эже менен эжеңер менен ушу 7 жылдан бери жакшы тааныйм. Убарекерчиликти бул 7 жылдан бери тартып жүрөт. Кирбеген эшиги калган жок, кайрылбаган жетекчилери калган жок. Бирок баары бир мунун эле пользусуна эмес, тескерисинче чыгып аткан. Анткени мээрде турган заборун азыр эле көрдүңөр, эмеден адвокат көрсөттү. Ошол заборду өзүнө тиешелүү болсо да сен эмеге келип алдың деп 10 000 сом төлө түшкөн, жана төлө түшкөн дагы, анан кийин тигинин пользусуна чечип берип коюшкан. Берде бардыгына участок бирдей бөлүнгөн. Мунуку участогу жетпей калган, кайтага кыйналып, арызданып жүрүп, кайта ордуна ээлегенге разрешение алды жогорку соттон. Туура чечим чыгарып берди. Анан кийин эми тигилер эч убакта эме кылбайт. Могу кошуналардын 3-4 кошунасына уведомление жиберишиптир. Эмени чыгарып койдуңар, аныкыны деген. Жердин эмесинен чыгып кеттиңерби, общественный жерде сакталбай калган деп. Буга эчтеке жибербейт. Буларды кандай түшүнсө болот бул балдарды? Өздөрү жаш балдар экен, жаңы жетекчилер экен. Бирок баары бир жетекчи өз ордун туура түшүнүп иштесе жакшы болмокчу. Азыр бизде кыйналган, коррупция өсүп өнүккөн момент болуп атат. Эми ар бир жаштарыбыз ушундай иштерди туура эмес карап, туура эмес чечип турушса, коррупцияны жаштар жөбөбү же биз пенсионер кемпирлер жөбөбүзбү? Ошону жооп берип койсунчу ушулар. Мындагы жер тилкесин тактоо үчүн айыл өкмөт, шаардык мэрия, укук коргоочулар менен жер адистери болуп отуруп, топурагын текшерүү комиссиясы мында 2-3 айда бирден чогулуп, акты жазып кагаз толтуруп кеткен менен мына бүтөт, ана бүтөт деген убада менен улам кийинки жылга калып,
сотко чейин барган ишине дагы чекит коюлбай келгендигин айтып, эми коомчулукка оюмду жеткирип койсоңор экен деген өтүнүч менен кайрылган Батма Кыдыралиеванын оюн уксак. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрылуумдун себеби көп жылдан бери чечилбей келе жаткан, 8 жылдан бери чечилбей келе жаткан муниципиальный жер менен өтмөк жолду боюнча берип аткам. Бул жерден муниципиальный жер менен өтмөк жолду чечип бериңиздер деп мэрияга бир канча жолу кайрылдым. Эч бир жыйынтык чыккан жок. Жогорку сотко чейин документтерин тактап, эмесе мен өз жеримде элекем. Жөн эле жерде мага 10 000 сом төлөтүп коюшпур. Ошол боюнча мен мурда начальник болгон Кадыров Асаматка кайрылдым. Мына мен жогорку сотко чейин барсам, мен өз жеримде экен, силер мага арызды жөн эле салып коюптурсуңар. Эми мына өтмөк жол менен муниципиальный жерди чечип бериңиздер деп Кадыров Асаматка 2021 жылы жогорку соттун чечимин көрсөтүп айтсам, ушул убакытка чейин чечип беришпей жатат. Адилеттик издеп барган болчумун, Ленин райондук сотко адилеттик акыйкат издеп барсам, Маматалиева Нуржамал деген 1 жыл 6 ай кадмап ишимди карабай койду. Доогер да мен, жоопкер да мен. Ал эми жоопкерлерден бир да документ алдыра алган жок. Много Бобикова Айна, Таалайбек кызы Гүлкайырдан, Шарип Шырдакова Сабирадан бир да документ алдыра албай чечимди туура эмес чыгарып койду. 2025 жылы 15 июнда чечим чыккан. Чечимде башкача сүйлөп диктофондо турат ошолордун баары. Ал эми чечим аткаруу кагазына башкача жазып салыптыр. Мен ошол боюнча нааразы болуп бир ай күчүнө кирдик. Күчүнө киргенде мен бул чечимиңиз туура эмес деп мен Бишкек шаардык сотуна кайрылам десем, ал кайрылба дешип алдыртып алып, эми аткаруу барак кагазын ушул убакытка чейин бербей жатат. Аткаруу барак кагазына 26 августта мен кайрылдым. Аткаруу барагын бериңиздер, мен сот исполнительный сурап атат, алып барайын десем, беришпей, ал аткаруу барагын жазган менин секретарым башка жумушка кетип калды деп ушул убакытка чейин бербей жатат. Эми эмне иш кылам, каяка кайрылам? Мен акыйкат, адилеттикти издеп, Ленин районунун соту Нуржамалга кайрылган эмелем. Бул эмнегедир өзүнүн ишине кайдыгер калып, мен берип аткан документти карап да койгон жок. Мэрияга 5 жолу, Айбек Жунушалиевичке 5 жолу кайрылдым. Маалыматты туура эмес жеткирет. Ошонун тегерегинде эски системада иштеп жүргөн Кадыров Асамат, Сейитов Максат, УКСынын начальниги Сейитов Максат, Супатаев Улукбек жер адиси болуп келип, туура эмес проектилерди көрсөтүшүп, өздөрүнүн билгендерин кылып, мени коркутушуп, үйүңдү бустурабыз деп муниципиальный жер менен өтмөк жолду ушул убакытка чейин жашырып келип атат. Каяка барам мен? Акыйкаттыкты, адилеттикти кимдерден каяктан чечем? Мынакей бүгүн 22 август 2025 жыл. Много жер сот каралган, соттун чечими чыккан. Таалайбек кызы Гүлкайыр деген соттун чечимине да баш ийбей, мен каалаганымды кылам, өзүм билем деп 2022 жылы арестте сотто турган ушул үйдү сатып алган болчу. Аресттеги жерлерин менен кошо сатып алып, эми мына өзүм билем деп өзү каалагандай кылып чертожду чийдирип, Бишкек клуб архитектурасы менен сүйлөшүп, монтип муниципиальный жерге алдыга чыгып, монтип кум таш төгүп, каалаганын кылып атат. А мага машина кире да албайт, чыга да албайт. Мен баратаны кантип чыгарам? Монтип Таалайбек кызы Гүлкайыр үйүмдүн эшигинин алдында өрттөп салды, монтип. Ал эми ушуну айыл өкмөтүнө кайрылсам, карабай койду. Бул жөнүндө акты түзүп, соседтерине да кол коюп берди. Алардын баардыгы бар. Эмнегедир карабай Таалайбек кызы Гүлкайырга мындай коррупцияда акча берген жакта иштешет экен айыл өкмөтү да. Салдырып койду, много люгун, анан туалети да мен жакта болчу да. Ушуларды Кыдыралиеванын люгу анан кийин туалеттин болсо, өзүнүн люгу менен туалеттин мага шылтап, налогко барып, налоговойдо тааныш налогдор менен мага налог төлөтүп атат. Но жалган жерде мени күйгүзүп, жалган жерден өрттөп, жалган жерден өзүнүн мындай люктарын, туалеттерин баарын мага шылтап, ушинтип эме кылып коюп атат. Өзүңүздөр баяндагандай, мындай көйгөйлүү маселеге келгенде майда деп маани бербей койбостон, өз убагында тиешелүү адистер жеринде келип, ар кимиси өз милдетин аткарып, кайрылган кардар үчүн туура жообун берип койсо, эч ким нааразы болбостон, ошол эле мезгилде маселе чечилип калса, коңшулар ортосунда дагы эч кандай нааразычылык, талаш-тартыш, сын пикир, жаман сөздөр айтылбайт беле деген ой кетет. Садыр Жапаров
айнанайын урматтуу президентим, сиз Камчыбек Ташиев, сиздер иштеп атасыздар. Мына сиздерге мынага окшогон саботаж кылып, сиздерди элдерге туура эмес багыт берип, туура эмес көрсөтүшүп атат. Сиздер аябай эле Кудай колдосун, сиздер аябай эле элдерге көп жардам берип атасыздар. Эми мага да ушинтип бир ишимди карап, мынуларды катуу текшерип койсоңуздар, мына сотто иштеген Маматалиева Нуржамалдын чечимде башка сүйлөп, диктофондо башка сүйлөп, ал эми чечим кагазына башка чыгып жазып атат. Өтмөк жолду билбейт экен. Өтмөк жол жөнүндө, муниципальный жөнүндө мен картадан баарын көрсөтүп атсам да, алардын баарын жашырып, кийинки чыккан мынагу Талайбек кызы Гүлкайырдын 2024 чыккан жасалма документтин арестте сотто турган документти колдоп, ошол боюнча чыгарып, мына мама Талайбек кызы Гүлкайыр каалаанын кылып мени шылдыңдап отурат. Байкуш бечара дегенде кылыпчы, апасы экөө жолуну үйүмө чейин кубалап кирип атат. Мен кимден жардам сурайм? Ровдга да бардым, эчтеке жардам кылбайт. Ровда алар чыкырса чуркап келип үйүмө чейин келишет, үйүмө чейин кубалап келишет. Ал эми мен чыкырсам карашпайт, арыз жазсам да карабайт.